Siz дагы абактан чыгып келдиңиз, анан ошол оппозициялык күчтөр жанагы ошол шайлоо жыйынтыгына нааразы болуп чыккан партия лидерлери менен байланыштасызбы? Алар менен мамилеңиз кандай азыр? Алар менен байланышта болдук. 3 күн бою ошол алар чакырган жердин бардыгына бардык. Бир гана Атамбаев менен жолуга албадык, калганы менен бардыгы менен жолукканбыз. Биригели деген сунушту биз Камчыбек Ташиев экөөбүз киргизип аттык. Мына биригели баарыбыз бир пикирге келели. Ушундай бир кыйын кырдаалдан чыгып кетели деп биз туура жолду көрсөтүп аттык. Анан бардыгы тең эле баягы бийликке умтулат экен да. Ар кандай мындай ультиматумдарды коюп атты. Мен премьер болом деп чыкты, вицени бер деп чыкты. Анан бир эле топ, мисалы ошол первый вицеликти сурабайт, экинчи топтагы, үчүнчү тараптагы ушулардын баарын сурайт да. Алны тиги сурап атат десе, жок биз алабыз дейт. Тияка чалбай, бияка берели, анда силер экинчи вице болсун силердин кандидатураңар десек, жок дейт. Мына ушинтип отуруп келише албай калдык да. Экинчи суроо, дагы бир суроо жыйынтыктайын анан. Сиз ошол